Карагыч прям весь город күйүп атат. Рейд жүрүп атыптыр. Мондай шашканы, жапжаңы шашка койдум, оранжевый. Так, кыскасы достор, бүгүнкү видеонун мааниси промокод менен, эконом менен суббота күнү канча акча иштесе болот, жумуш кандай болуп атат Москвада. Бүгүн 20 000 чыгарыш керек, цель эконом менен 20 000 чыгарыш керек. Обязательно. Урматтуу мекендештер, кутмандуу кушубак күңүздөр менен жамгырга карабай видео тартып атабыз. Атайын сиздер үчүн Easy Drive деген таксопаркка келип калдым. Бул паркта бош машиналар көп экен. Эгерде ким экономго кызыгып атса, эконом механика машиналар 1400дөн экен. Автомат коробка машиналар 1600дөн. Комфорт класстагы машиналар 2100дөн 2600гө чейин. Комфорт плюстар болсо 2600дөн 3000 рубльга чейин. Бакыт байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшылык ден соктарыңыз, иштериңиз. Биздин көрүүчүлөргө айтып коюңуз, жанагы особый скидкалар жөнүндө, максимальный скидкалар жөнүндө кандай акциялар болуп атат, ошол тууралуу. Easy Drive'да. Ассаламу алейкум. Такси жамааты. Биздин парктагы азыр скидка, мен только азыр Комфорт Плюска гана скидка лично өзүм жарыяладым. Бул парк Easy Drive'дын стандартын бузуп. Комфорт Плюстун каждый машинага, каждый водитель менен индивидуально сүйлөшүп, ким канча сумманы көтөрө алса, ошол сумманы коюп берип атам. Мисалы индивидуально деген кандай? Мисалы конкретно неметели? Мисалы да, примерно. Мен дос балам бар да, дос балам таксиде иштейт бул жактачы. Анан кийин өзү жашы 30да, үй бүлөсү бар, опытный эле, 10 жылдан көбүрөөк стажы бар. Москвада келип иштеп атканда 3 жылдан ашып калган. Именно сизге келип, Бакыт байке, мага скидка кылып бериңиз, жакшы видеодон көрдүм, жанат видеосунан көрүп калдым деп келсе сизге. Мисалы Camry айдайм десечи, канча скидка болот? Мисалы канча болот Camry'нын арендасы? Именно ошого. Camry'ни азыр мен сага айтайын 2800дөн кылып берем. И еще плюс ошол бала менен индивидуально сүйлөшүп, дагы сүйлөшүп решение тапсак болот. Мисалы Camry'ни 3000ден негизи өзү. Ага 2800дөн кылып бересиз. 2800дөн кылып берем. А что, так можно было, что ли? И еще не только ал нерсе менен токтоп калбай, ал адам менен дагы сүйлөшүп көрүп, эгерде көтөрө албаган болсо, анын дагы түшүп бергени. Даярсыз, андан да түшүп бергенге. Андан не требуется? Андан требуется вовремя оплатить аренду и путеводительский вовремя келиш. Ошол эле, андан башка эчтеке требуется. Документациясы бар. Опытный водитель документациясы бар, да, полностью кисарты баштары бар, ошол менен келсе и все болду. Болду ошол эле. Обычный эле паркка машина алганда эле келсин, Комфорт Плюска, эконом комфорттун сценалары ошол ойдон эле кала берет. Ал нерсеге мен скидка алган жокмун. Именно Комфорт Плюска мен лично өзүм. Мекендештер, достор, бул жакка келгиле, Комфорт Плюска отургула, сүйлөшкүлө аргиңер. Эгерде иштей алсаңар, иштегенди билсеңер, Комфорт Плюска секирип, азыр жумуш жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр, коэффициенттер күйүп атат. Так, достор, ассаламу алейкум. Мой кадам машинаны чекчейтип жуудум. Таптаза кылып. Окей. Машинаны жууп. Мойкадан азыр мойкадан неметип атам. Азыр мойкадан сразу эле жумушка чыгайын деп атам. 12 сааттык промокод бар. Азыр көрөбүз. Если что, промокод күйгүзөм. Эконом менен. Так, кыскасы достор, бүгүнкү видеонун мааниси промокод менен, эконом менен суббота күнү канча акча иштесе болот, жумуш кандай болуп атат Москвада. Бүгүн 1-июнь, балдарды коргоо күнү. Бардык наристелерди майрам менен куттуктайм. Жумушту баштадык, как обычно. Кечки саат 8-де. Канча болду? Саат 8-ден 9 мүнөт өттү. Азыр жумушту баштайбыз, Кудай буйрса. Всем приятного просмотра. Бардыгын подробно айтып берем. Жумуш кандай болуп атат Москвада, обстановка кандай. Рейд жүрүп атыптыр. Мондай шашканы, жапжаңы шашка койдум, оранжевый. И техосмотрду карап койгула, текшерип койгула. Техосмотр жок болсо, камерадан штраф келип атыптыр. 50 000 рубль штраф салат, билесиңер, ИПга.
Так, достор, детский креслоны коштум, буюрса. Детский креслоны кошуп. Аз фотоконтрольдон өтіп қойдым азыр. Проверяется деп турат. На заработок 0. Өткөнкү видеодо айткан болчумун. Таксини токтотту макыркы смена депчи, бирок могу жакта промокоддор бекер күйүп кетип атат, ошолорду колдон коюш керек да. 3 промокод бар. Чисто через прямой самозанятый болуп кирген жакта 3 промокод бар. И паркта, Белес паркта 2 промокод бар. Өткөндө бирөөнү иштетип койдум. Мына бирөө 3 июлга чейин, бирөө 13 июньга чейин, бирөө болсо 11 июньга чейин. Ошо 11 июньга чейинкини колдонобуз, Кудай буйрса бүгүн. Немени көргөзөйүн, коэффициент кандай күйүп атат. Карагылачы, прям весь город күйүп атат. Шереметьеводан терминал Дыдан заказ берип атат дейт. Бирок точно билбейм. Берип атабы же берген жокпу? Так, проводник алып туруп аэропортко барып бүгүш баштады замбы же ушул жерден эле баштазамбы деп ойлонуп атам азыр. Так, достор, видеонун башында баардыгыңарды Белес таксопаркына кошулуп иштешүүгө баардыгыңарды чакырып кетейин. Парковый самозанятый болуп иштесеңер 1% паркинг комиссиясы, эгерде прямой кошулуп иштесеңер 2%тен алып атабыз. Бирок азыр баардыгын өткөзүп атабыз постепенно парковый самозанятыйгачы. Анан кисар, лицензия керек болсо да кайрылсаңар болот. Жолдомо кагазындагы даярдап беребиз. Экранда номерлер турат, ушул номерлерге чала бергиле. Вопрос боюнча паркка кошулгула. Өзүбүздүн парк Орустарда, бөлөк улуттагылардын паркында иштегиче лучше бизге кошулуп иштегиле. Жакында оюндарды баштайбыз, дагы битваларды баштайбыз, пристерди ойноп баштайбыз, Кудай буйрса. Баарыңарга ийгилик. Так, достор, биринчи заказымды алдым. Химкиден проводник бар болчу, немеге чейин Шереметкечи, Шереметьевага проводник алып алган болчумун. Азыр бир аз калганда азыр күйгүзөм. Промокодтучу 12 сааттык. Анан баштайбыз, Кудай буйрса, жумушту. Саат 8ден 43 мүнөт өттү, кечки. Промокодту күйгүзөм, эртеменки 8, эртеменки 9га чейин кыскасы жестко таптетип иштеш керек. Кудай буйрса, ийгилик каалап койгула. Мен ойлоп атам, Кудай буйрса, бир 20 миң чыгарыш керек. Цель эконом менен 20 миң чыгарыш керек. Обязательно. Мага болеть этип койгула, комментарийге жазгыла, силер промокод менен канча чыгардыңар, канча иштедиңер. Промокод менен иштеп көрдүңөрбү? Кудай буйрса, азыр баштадык жумушту. Иншалла. Каналга катталып койгула, комментарий жазып койгула дегендей, видеого лайк. Кудай буйрса, ишти баштадык. Карагылачы, кандай гана сонун керемет погода Москвада. Күн жылуу, жай келди. Погода сонун. Кыскасы маанайдагы жакшы. Баштадык. Короче, жигиттер, подрезкага катыштадым, закастычы. Анан долгий поездка берди эле, 1.40 коэффициент менен албай койдум, потому что подачасы 19 мүнөт деп берди. Намол закасты. Так, көрүнүп атабы силерге мына Зеленоградтан могу Дедовск жакачы. Вот. Албай койдум 1.40 менен, потому что подачасы 19 мүнөт экен. Так, буйрса проводник алдымдагы кеттим, шарикти көздөй. Көрөбүз, байкайбыз азыр. Жумушту алабыз буйрса, иншалла. Şans günümde sığınır bizleri, gül demedi bizleri.
Көзді жашын ағып жатқан көненде аттеңдесең ұланалар бөбеле жаштың өтті сұлулық қалдады bir söz менен сүйіп өтті жөнеле жөнеле bir söz менен жаз күнінде сүйіп гүлдеді biz неге гүлдемеді biz неге жөнеле bir söz менен жаз күнінде сүйіп гүлдеді biz неге гүлдемеді biz неге Короче, достор, немени проводникти өчүрсөм эле сразу резко эле заказ берди 1.33 менен. Билбейм кай жерге барат экен, меники точка Б көрүнбөйт да. Азыр ичине кирип анан көрөбүз да, потому что карасам что-то өчүп баратат. Анан менин промокодум бар, ошон үчүн лучше алып туруп эле кете берейин деп чечтим да. Кай жака барат болду экен, көрөбүз эми. Мына өчүп баштады уже коэффициентчи. Заказ алып кете бериш керек. Коэффициент качан күйөт деп күтүп убакыттан алданып калам да, андан көрө лучше арзаныраак барсам дагы бир аз. Зато ошол эле убакытта дагы 1-2 заказ кылганга балким үлгүрүп калаттырмын. Так, экинчи заказды таштадым. Шереметьеводан Киевский вокзалга. Так, война за войной, обед по расписанию деп туруп бешбармактан чай ичип тургандан кийин чыктым. Центр күйүп атат 1000 рубльдан. Так, мен бул бешбармак жакта турам. Шарик дагы күйүп атат, Шереметьево дагы. Лучше центрди көрсөтөй, айдайын. Берген заказын алам азыр. Карап тургула. Так, саат 1-ге 10 мүнөт калды. 36 мүнөттө алып келдим. 5-чи заказымды. 1438 рубль болду. Детский тариф менен алгам буну. Детский сиденье менен жакшы чыгып атат. Азыр Шереметьевого да заказ алдым. Для улучшения качества жаңы жылда эле күйүп атат коэффициент. Буюрса ушинтип улантып турса, мен немен бүткөнчө сон болмок. Так, короче, достор, 5 мүнөттө 1000 рубль алып келдим. Эки коэффициент менен, детский менен. Подрезковадамын. По делам коеюн центргечи. Так, по делам центрге коеюн дагы. Тап жетейин центрди көздөй. Так, кеттик центрди көздөй. Так, достор, ошо менен жумуш бүттү. Что-то пландар ишке ашпай калды. Силерге обещать этип койдум беле. 12 сааттык промокод менен 20 000 иштейм деп, читтилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, мына 12ге чейин
Так, 12-ге чейин 4 заказ менен 3986 иштегем рубль. 12-ден кийин болсо 9 заказ менен 8989 рубль иштедим. Акыркы жолу мына центрге кеткенде центрден 551 рубльга заказ таштап туруп келип уктап калып турдум. 1 саат эле уктап турайын дегем. Жестко уйку келипчи. Анан кийин саат 8-9 кайра туруп саат 10до акыркы заказды таштадым. Мына промокод мында иштеп аткан. Карабайсыңарбы мына. Акыркы заказды көргөзөйүн. Вот. Ошондой достор, ошондуктан бир чети бул деле жакшы болду. Потому что эми доказать этем деп бирөөгө бир нерсени неметип аракет кыласың, бирок артык кылам деп тыртык кылып алганга караганда лучше уктап алган жакшы. Уйкум келип атсачы, мен жакшы эс албай, жакшы уйкумду кандыра албай эле чыгып турмун. Ошондо так 9000, 4000, так 94, 13000 иштеп калып турмун ошондо. 12 саатта. Плюс еще 5 саат уктадым машинадачы. Акыркы заказды немеде кылып турмун. 3:41 таштап турмун. Андан кийинки заказды уже 8:43 алып турмун да. Ошондой смена ошондой болду достор. Кудай буйрса дагы промокоддор калды 2-3. Ал промокоддорду эмки выходнойлордо пятница, суббота күндөрү иштеп, кудай буйрса ошондо жакшылап эс алып чыгып аракет кылып видео тартып көргөзөм. Жумуш Москвада башталды, кудай буйрса. Текшерүүлөр болуп атат, трудовой договор суруп атат, рейдтер жүрүп атат. Техосмотрга, шашкага, страховкага, так что страховканы обязательно жазаткыла, техосмотрдан өткөзгүлө, машинанын госполаса брендтерин жакшылап чаптаткыла, ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Биздин таксопаркта өткүлө белеске. Бөлөк парктарда деле иштеп жүрөсүңөр. Вертикаль, сертикаль деген орус-порустардын паркына иштегенче лучше биздикине өтүп иштесеңер болот. Эгерде парковый самозанятый болуп иштесеңер, парктын проценти 1%, эгерде обычный болуп кошулсаңар 2%тен кошуп атабыз. Бирок азыр көбүнчө немени эле кошуп атабыз, парковыйга өткөзүп атабыз, парковый самозанятыйгачы. Так что жазсаңар болот, экранында турат номерлеричи. Бардыңарга ишиңерге ийгилик. Эгерде кимге лицензия керек болсо, тоже кайрылуу өргүлөп, кисарт керек болсо кайрылуу өргүлөп, бардыгын жазайбыз. Бекемден соолук, ийгилик, комментарийге жазгыла. Биринчи күнү, ошо 1-июнда канча иштедиңер? Мен эконом, анан кийин детский тариф менен иштедим. Ошондой, рахмат бардыңарга. Эмки видеолордон